Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видео роликте биз сиздер менен аллигатор индикатор менен торговля кылабыз. Бул индикатор менен мен биринчи жолу торговля кылып көрүп атамын. Ошондуктан достор, бүгүн биз сиздер менен ушул индикаторду чынында кандай иштейт экенин ошону биз сиздер менен бүгүн торговля кылып текшерип көрөбүз да. Итак, давайте биз сиздер менен индикаторду кошобуз. Биз платформага киргенде индикатор вкладкада аллигатор деген бар да. Мынакей аллигатор, ушуну подключать этебиз и настройкасын өзгөртөбүз. Базовый настройка менен эле торговля кылып көрөбүз. И смотрите, валютная параны биз тандайлы. Валютная параны тандаганда биз сиздер менен кайсыл учурларды, кайсыл моменттерди карашыбыз керекпиз. Биринчи очередь биз индикатордун эки айырмасы болот да. Мисалы, азыркы учурда индикатор аллигатор деген бул орусча котормосу бул крокодил болот да. Бул крокодил азыркы учурда спящий крокодил деп коет. Спящий крокодил уктап атат. Бул жакта крокодилдин графиги ушундай болот. Мынакей азыр графигибиз астыга кетип атат. Так, давайте ак цветке коеюн. Так, вот мынакей биринчи линия, экинчи линия, үчүнчү линия, 4 линия болот. И бул жерде бизде, точнее 3 линия. Так, и смотрите, бул жакта бизде график азыр астыга кетип атат да. 3 линия тең, 3 окшош болуп астыга кетип атат. И бул индикатор аллигатор уктап аткан момент болот да. И экинчи моментинде бул аллигатор ойгонот. Ойгонгондо крокодил болот. Крокодилдин оозу ачылат да. Мынакей бул жакта бизде мынакей 1, 2, 3 линия үчөө тең пересекать этет бири менен пересекать эткенде график үстүгө кетип атат. Мындайча учурда биз сделкабызды повышение ачабыз, достор. Вот, смотрите, азыр биз давайте башка валютный параны карайлы. Ушундай учурларды биз байкайлы и сделкабызды ачайлы. Мынакей аллигатор 3 линия тең пересекать этти 1 мүнөткө. Так, давайте 5000 рубль ачайын. 5000 сомго 1 мүнөткө на повышение. Смотрите, бул жерде тренд восходящий болуп атат. И биз сиздер менен байкасак болот. Индикатор аллигатор бизде бул жерде пересекать этти. Мынакей 3 линия тең бири менен пересекать этти и тренд восходящий болуп кетип атат. Мынакей мындай учурларда биз сиздер менен сразу эле сделка ачып койбойбуз. Конечно же, биз сиздер менен могуеки астыңкы уровеньдерден просадканы кармап сделкабызды на повышение ачышыбыз керекпиз да. Мынакей дагы бир аз түшүп атат графигибиз и бул жактан дагы 3 сделка перекрытие кылам астыраак уровеньден. Биз сделка ачып атканда эч качан точный моменттен сделка ача албайбыз да. Эң жакшы случайда биз сиздер менен сразу ача албайбыз. Ошондуктан биз всегда перекрытие кылышыбыз керекпиз сделкабызды ачып атканда. Мынакей биз биринчи сделкабызды үстүрөк уровеньден ачтык сразу. Биз моментти көрдүк. Сделкабызды биринчини ачтык на повышение. Жок. Ал биздин графигибиз так 2 секунд. Мынакей основной сделка минуска жабылды. И биз астыңкы уровеньге түшкөндө биз перекрывать этип атабыз. Мынакей график бул жакта турду, биз бул жактан на повышение качтык. Бул жактан, но график дагы бир аз түштү. Астыңкы линиябызга чейин, аллигаторубузга чейин и бул жактан перекрывать этип атабыз. Дагы перезаход кылып атабыз. Бир сделка ачып атканда биз бир эле жолу ачып койбойбуз. Биз перекрывать этишибиз керекпиз. Башында айткандай эле биз всегда бир жакшы позициядан сделкабызды ача албайбыз. Либо ачып туруп күтөбүз просадканы, же болбосо просадкадан сразу эле ачышыбыз керек. Мынакей биринчи сделкабызды перекрывать эттик, плюска жаптык. И давайте дагы башка валютный парага өтөлү. Валютная пара мынакей бул жакта пересечение болгон жок. Бул жакта снижение болуп кетип атат. И мынакей вроде бы бул жакта тоже пересечение болуп атат, но пока что до конца боло элек экен да. Күтөбүз. Башка валютный параны карайлы. Мынакей валютная пара евро Kuwait. Пересечение болду. 1 мүнөткө бир сделка 5000 сомго на повышение ачып. То же самое бул жерде бизде пересечение болду. Мынакей ушул жерден 3 линия тең пересекать этти. То есть крокодил ойгонуп атат. И мындай учурда графигибиз восходящий тренд же болбосо нисходящий тренд болуп кетет да. Мынакей бул жакта бизде үстүгө кетип атат и ошондуктан биз сделкабызды покупка кылып атабыз да. 1 мүнөткө, если что, сразу даярдайбыз перекрытияны и астыраак уровеньден на повышение ачканга даярданабыз да. Итак, 5 секунд биздин сделкабыздын жабылышына и бул сделкабыз успешно плюска жабылды. Итак, давайте дагы бир жолу продолжение ачабыз. 1 мүнөткө 5000 сомго на повышение. Мынакей бул жакта бизде пересечение болгондуктан бизде мурдакы ситуацияда долгое время нисходящий тренд болуп келген да. Мынакей нисходящий тренд болуп келген, крокодил уктап аткан и момент көрдүңүздөр, бул жерде крокодил ойгонуп атат. И повышение кетти, импульс кетти вверхке и биз по тренду сделкабызды на повышение ачып атабыз да.
Индикаторду мен уже 2 күндөн бери тестировать этип атамын и последующий 1 жума 2 жума биз ушул индикатор менен биздин VIP сообществобузда, VIP каналыбызда ошол жакта сигналдар менен торговля кылып зарабатывать этебиз. Эгерде кошулуңуздар келсе, ссылка видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Биздин каналыбыздын ссылкасы ошол жакта бизде полный торговлябыз, статистикаларыбыз жана биздин сигналдарыбыз ушул жактан алсаңыздар болот. Ссылка видеонун астында болот. Итак, 3-чү сделкабыз дагы плюска чабылды. Кийинки сделкабыз валютная пара канадец японская иенадан ачабыз. Мынакей бул жерде пересечение болду. 1 минутка 2 сделка ачылып кетти. Мейли, сделкабызды снижениеге ачып атабыз. Пересечение дагы бир жолу болду. В целом бул жакта тренд нисходящий болуп атат. Мынакей график астыга кетип жатат. И бул жерде бизде мынакей пересечение болду. Четкий пересечение, 3 линиябыз тең пересекать этти и тренд нисходящийге башталды да. И по тренду биз темен бул жерде аллигатор ойгонуп аткан моментинде, импульс башталып аткан моментинде биз сделкабызды на продолжение тренда ачып атабыз да. Достор, торговлялардын бардыгын биздин телеграмыбызда жөнөтүп турамын. Бардык сделкаларымды и прямой эфир ушул эле YouTube каналда каталып алыңыздар, жана болбосо колокольчикти басып койсоңуздар, силердин телефонуңуздарга прямой эфир башталганда же болбосо жаңы видеолор чыкканда телефонуңуздарга же болбосо компьютеруңуздарга уведомление болуп чыгып турат. Ошондон достор, каждый день торговля кылабыз, каждый день зарабатывать этебиз, каждый день обучение кылабыз и ушул каналда дагы көптөгөн видеороликтер да бар. Ошол жактан силер обучение алсаңыздар болот. Бардык индикаторлорду, стратегия, технический анализ жана психология кандай туура торговля кылыш керек, кандай подход менен торговля кылыш керек экенин ушулардын бардыгын өзүмдүн YouTube'умда айтып келемин достор. Итак, давайте биз силер менен эми кийинки валютный парага өтөбүз. Уже канча сделка плюска жаптык? Мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сделка плюс и 1 минус болду да. Вот, но 1 минусту биз сразу эле перекрывать эттик. И давайте биз силер менен дагы ушундай индикаторду, пересеченияларды байкайлы да. Так, евро Новый Зеландец. Так, мынакей эми пересечение болуп аткандай бул жерде момент. Давайте күтөлү. 3 линиябыз тең. Азыр мынакей 10 секунд күтөбүз. Если пересечение болсо, анда сделкабызды снижениеге ачабыз. Так, 3 секунд. Все, пересечение болду. 1 минутка снижениеге ачабыз. Мынакей пересечение болду. Каждый акыркы свеча жабылганда мынакей бизде бул жерде 3 линиябыз тең бири-бири менен пересекать этти да. То есть линиябызды кесип өттү и биз сразу ушул моментинде сделкабызды понижениеге ачып атабыз. Бул жакта бизде в целом мынакей линияларыбыз мындай болуп астыга кетип атат да. И значит сделкабызды снижениеге ачабыз. А если график үстүгө кетип атса линиялар, анда сделкабызды повышениеге ачабыз достор. И бир жуманын результатын биз ушул телеграмыбызда результаттарын күндө жөнөтүп турамын достор. Каталып алыңыздар и акыркы сделкабыз дагы успешно плюска жабылды. Мынакей давайте санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сделка плюс 1 минус болду да. Каналыбызда жолугушабыз. Торговлябыз күндө 2 маал болуп турат. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Барыңыздарга ассаламу алейкум.